Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Улуу урматтуу журт башчылары, эл аталары, уюткулуу кыргыз элим, асылдарым, жакшыларым, айланайын Садыр Нуркожоевич, шашылыш сизге кайрылуу жасап атабыз. Камчыбек Кыдыршаевич, биз сизге бүгүн менин кайрылуу жасаган себебим, канчадан бери биз арыздарды жазып, сиздерден жоопторду ала албай, эч бир силер арыздарыбызга көңүл бурбай атасыздар. Арыздарыбыз сиздерге жетпей атат. Мына кече почтодон кат алсам, биз башкы прокуратурага жазганыбыз, президентский аппаратка жазган арыздарыбыздын баардыгы кайра ылдыйкы райондун, областтын прокуратураларына, областтын кызматкерлерине же райондун кызматкерлерине түшүп атат. Маселени эгерде райондук деңгээлде же областтык деңгээлде чечилип турган болсо, биз сизге жана Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылмак эмеспиз. Ийи десеңиздер, себептегенде ошол ылдыйкы биринчи тепкичтеги кызматкерлердин кудурети, күчү, деңгээли жетпегендиктен биз бул ишти жогорку жакка кайрылганбыз. Садыр Нуркожоевич, азыр мына эрекил биз кайрылып аткан ишти бир гана Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, башкы прокуратура, ички иштер министрлик, Минфиндер жана министрликтердин жетекчилердин биринчилери гана чече алат. Биз сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Мэр чечиш керек болчу мунучу. Мэр чече албай, мэрдин эч кандай өзүнүн укугу жок экендигин көрсөтүп жибергендиктен биз азыр сиздерге кайрылып атабыз. Бүгүн чыгышмак эле, бүгүн чыгыша турган болгондо суббота күнү Камчыбек Кыдыршаевич ордунда жок экендиги маалымат келгендиктен биз азыр бүгүнкү күндү жылдырып коюшту. Эртең резиденцияга барабыз. Анткени жалпы жонунан эртең резиденцияда болот экен. Демаш күнү жок дегенде биздин кандай кыйналып аткан кабарыбызды жеткирүүгө резиденцияга кайрылып атабыз. Кайрылуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, эртең биз резиденцияга жабырланган энелер барат. Мына сиздер карабай коюп, азыр Кыргызия 2 Самойленко 1дин комиссиянын төрагасы болуп жүргөн Жунусов алыптыр деп элдин баары чурулдап атышат. Себеп дегенде Жунусов ал иштин баарын билип, кайра документтерди кандай жол менен жасаганын билип, алган албаганын мен аны прокурорго жазуу менен мына понедельник күнү Жунусовдун үстүнөн арыз жазабыз. Ошону кызматтык иликтөө менен карап берүү, башкы прокуратурага арыз менен кайрылабыз. Эми мүмкүн жалган, мүмкүн окшош фамилия, мен аны ошол башкы прокуратура аркылуу чындыгына чыгамын. Мамлекеттик кызматкерлердин кыймылсыз аракетин Камчыбек Кыдыршаевич карайт, УКМК карайт. Ал эми алдамчылык менен кылган иштерди ички иштер министрлик карайт. Ошон үчүн прокуратура алдамчылык менен болгон иштердин баардыгын өздөрүнүн талабы менен, өздөрүнүн мыйзам деңгээлинде ички иштер министрине жиберет. Ал эми банктардын мыйзамсыз аракетинин аракетсиздиги, алардын иштеринин баардыгы ички иштер министрлигинен каралып атат, кылмыш иши козголуп. Буга шүгүр, жакшы, ички иштер министрлиги козголгон иштерди жакшы тыкыр көзөмөлдөп атат. Бирок, аны мен кийин айтам. Бүгүн биздин кайрылууларыбыз эртең бизди күнөөлүү дебегиле, митинг эмес. Биз митинг эмей эле элдер чогулуп кайрылуу жасайбыз. Кандай кылып кайрылуу жасайбыз? Плакатыбызды көтөрүп алабыз. Тынч гана тартип менен резиденциянын астына барабыз. Жок дегенде бул эмне ушул жака дүрөп келген эл деп, эми президент ойгонор, кулагына кагыш болор дейбиз да. Анткени канча аракеттерди кылсак да президентке жетпей атат. Биз эле эмес, бул Кыргызстанда бир эле ошо Кыргызия 2 эмес, мүмкүн элдер кошулуп кетиши мүмкүн, жабыркаган элдер көп болуп атат. Ошондуктан мен сиздерге азыр ошо Кыргызия 2нин терезелерин алып үйдү бузганга аракет кылаптыр. Эмне интерес ушу, мен таң калам да, мамлекеттик мүлктү бирөө алып, ошончо адамды үйдөн кууп чыгып, анан кийин ошолор эшик терезени талкалап атат. Эсиңиздерде болсун. Кыргыз элим, ар бириңерге туура эмес маалымат кетип атат. Сиздерге жеткен президент Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге жеткен маалымат жалган. Булар элдер 94-жылы ички мигранттар ар кандай шартта, кыйынчылыкта 94-жылдан 95-2000-жылга чейин кандай кыйынчылык болгонун билесиздер. Ошондо ички мигранттар кайбиры ден соолугуна байланыштуу, кайбиры үй бүлө шартына байланыштуу жашоо тиригилиги өтпөй калганда элдин баары борборго агылып келгенин билесиздер. Ошонун бири болуп агылып келген элдер Кытай 2 этаж
ээн үйдү ээлеп алып тери кампа, темир кампа жана ошондой бир оокаттарды алып аткан 15-20 Кытай ээлеп алган үйдү көрүп, анан Кыргызстандын 7 дуан элинен агылып келген элдер, ички мигранттар ошол жерге келип байрылап, Кытайларга аренда акы, ижара акы төлөп, ошолордун бош бөлмөсүн пленка менен чаптап, эптеп башкалкала ошолордун ичинде жашап келген. Анан кийин 7 дуандан элдер көбөйүп, биринчи 10 түтүн болду, анан 15 түтүн, анан ошондон болгондо Кытайлар көчүп качып кеткен. Качып кеткен эң калган короону тазалашып, ошонун куртунан, ирик-чиригинен арылтышып, эшик терезелерин салышып, ал жерге 24 үй бүлө отурукташкан. Ошол мезгилде отурукташып, жашап, алар барып милицияга кабар айткан, тыныч жашап тургула, ээси келет, өзү келгенде көрөбүз. Азыр ал жерде ээси ким экенин билбейбиз, бизде эч кандай андай маалымат жок деп райондун ички иштер бөлүмүнөн да беришкен. Анын арыздары да бар. Алар жакшынакай жашап атканда 10-жылы жанагы революцияда кайтыш болгондордун эстелигин курганы келгенде, Атамбаев деле танбас, эми ал киши деле тирүү угуп аткандыр, ошол үй бүлөгө счетчик койдуруп берген. Счетчик койдуруп берип, ар бир үйгө деп өзүнчө счетчик койдуруп берип, көзөмөлгө алып мен бүтүрөм деген. Эмне үчүн бүтпөй келген? Улам эле бизде бийлик алмашып кетип, баштаган иштери аягына чыкпай, мамлекеттик кызматкерлер алмашып кеткен. Ошол кезде Тагаев дагы жооп берген, иштеп турган Тагаев. Бул жерде документ жасалмалуулук болгон деп жооп берген жооптору турат. Ал оюнчук кишилер эмес да, ал УКМКга жооп берип атат. Ошондуктан кагылайын кыргыз элим, сиздерге булар баскынчы басып алды деген сөздөн оолак болуңуздар. Жана бул сөзгө ишенбеңиздер. Булар эч кандай баскынчы эмес. Булар Кытайлардан наоборот кыргыз жерин бошоткон патриоттор. Ошолор жашап келип атканда 11-жылы, 11-жылы Абилесов деген киши банкка ошол үйдү күрөөгө коюп, жалган документ жасап, анан кийин күрөөгө коюп туруп, ошол ичинде эл жашап атканын айтпастан туруп, элдери менен кошо банкка күрөөгө коюп салган. Банктын дагы ошол жерде кетирген катачылыгы чоң. Эмне үчүн күрөөгө коюлуп аткан, орусча айтканда залогтун келип кандай абалда экенин текшерген эмес. Ал бош админ корпус деп алган. Бирок анын ичинде бош эмес 24 эл жашап аткан. Ага далил счетчиктин качан коюлуп, свет качан төлөнүп аткандыгы менен далилдейбиз. Анан кийин алар жашап аткандан ошол жашаган элге карабай $250 миң эки транш менен берген. Бирин сот карап атканда берген, бирин $150 миң. Анын ошо Абилесовдун баласы Бакыт Абилесов деген алды, раматтылык ал киши да каза болуп калды. Ал бала дагы. Мына ошонун негизинде банктар алып ошол чатак анан комиссияда 22-жылы текшерилип туруп мээрге жиберген. Бул мамлекеттик бесхозный үй экен, мамлекетке мээр алыш керек деп. Анан эми мэр үйдөн чыкканга көмөктөшүп атат. Ал жерде элдер азыр айтып атат, мен ишенбей кетем, Жунусов деп атат. Жунусов сатып алыптыр деп. Сатып алып кайра күрөөгө коюп, экинчи банкка рефинансирование кылган дейт. Ал эгерде ошого эл деле макул болчу, элдин макул боло албаган себеби кошумча күрөө койгула дегенге макул боло алган эмес. Болбосо эл ошол Абилесов алып кеткен кредитти деле биз өзүбүзгө бөлүп алып төлөп берели дегенге даяр болчу. Бирок акчаны алып кеткен бир адам жалган документ менен, анан эмне үчүн эл төлөмөгө эле деп туруп, мэрияга жиберип, ал алган киши өз төлөсүн деп аткан. Мынакей ошону менен банк өзүнүн менчигине алып коюп, 15-13-жылы келип, силерге үйдү которуп беребиз деп, ар бир жашап аткан квартирага техпаспорт жасатып туруп, аны алып барып туруп, как будто өздөрүнүн кылган ишин жашырып, 11-жылдын күрөөгө койгон документке коюп койгон. Кагылайын кыргыз элим, азыр ошол үйдө жашап аткан 5 баланын энеси эч жерге батпай кыйналып, өзүн өзү бычак менен урду деп кечетен бери маалымат келип, бүгүн дүрбөп УКМКнын астына барабыз дегенде, эми кое тургула дедик, эртең резиденциянын астына барабыз деп атышат. Себеп дегенде баягы таш тараңгыча той таркайт деп алардын үйлөрүн уже бузууга барып атышат. Ошон үчүн менчик кол тийбештик дейт экен. 30 жылдан бери жашап аткан ээсин мамлекет алып туруп, анан кийин кол тийбештик менен приватташтырып берет деп эл мыйзам чегинде күтүп аткан. Ага карабастан туруп, азыр айтылып атат, Жунусов эксперттик топтун башчысы болчу, кандайдыр ошолор комиссияны будалап кетишкен.
Сатыев президентке келип чыкты деп туруп Сатыевдин аты дагы айтылып калган. Бул эми көбүйтөгүн көп үчүн далилденген эмес, сөз ишке тиркелбейт. Бирок биз мына эртеңден баштап прокуратурага Жунусовдун ошо банктагы үй кимге катталганын иликтеп чыкканга жана Жунусов эмне үчүн ушундай кылганга кызматтык иликтөөгө беребиз. Ошондуктан кыргыз элим эртеңки күндө мен тартипти сактагыла, уруш чатак кылбагыла, бирөөнө кол көтөрбөгүлө өзүм башында туруп барган атам. Себеп дегенде түшүндүрүп айтып берип, аларды жылдатпай, колдоруна кагаз берип, тартипти сактоо менен кайрылуу кылбасак, биз ушу тартипти сактоо менен кайрылуу кылып келатсак, жаңы жылдын астында кыргыз элинин ушундай абалга таштабайт го деп, биз боор уруган бир мусулман чыгат десек, мусулман чыкпай туруп, капырдын ишин кылып атышат. Бул кылган кылык капырлар да кылбайт. Биз мындай айтканда, согушпасак дагы, согушта көргөндөрдүн кордугун көрүп атабыз. Кечирип койгула. Эгерде мен ошолураак сүйлөп койгон болсом, же эмоцияга алдырып аткан болсом, кечирип койгула. Ошондой тагдырда турабыз. Теги биз кайсы заманда жашап атканыбызды айтарбы? Өнүгүп өсүп атабыз, шүгүр, аябай жакшы болуп атат. Тим эле жолдордун жасалганын кенендигин айтпагыла. Ушундай эми сөз жок да, сөз айтып төгөт албайбыз. Жакшы. Бирок элдин көгөйүн, элдин жүрөгүн тазалай албай атат биздин бийлик. Мен ошого капамын. Ошол кемчиликти алып, элдин көгөйүн биринчи тазалап, Садыр Нуркожоевич өзү кабыл алганда берген тапшырманы алып, мен комиссар кезден билем десе, анда бул иш ийгилигин бермек. Ал кишиге маалымат жеткендей, инвестордон кол жуубайт бул жерде. Ошол инвесторлордун да багы ачылат. Себеп дегенде банктан өөнөп, жарандардан өөнөп, жарандар менен банктардын ортосуна жана бийлик менен карапайым элдин ортосуна салып аткан чагымчылардын бети ачылмак. Өзү айтып атат, бул киши гектарщиктер ушинтип үйлөр салдырып, мына азыр ошо салынган үйлөр бузулуп, канча элде боздоп атат. Мына интернеттен көрүп атасыздар. Бир эне чыркырап атат, жетип алам менен кайдап алам деп. Мына биздин ошо Кыргызия 2де мен сүрөттөрүн берип, документтерин бергиле дедим. Алар чырылдап чыркырашып эми болуп атышат да, мындай айтканда чыркырашып